Саламатсыздарбы, урматтуу Atomic компаниясынын көрөрмандары, кутман күнүңүздөр менен. Адегенде үндү текшерип алалы, кандай угулуп жатамын. Чатка жазып коюңуздар. Жазып койсоңуздар, кандай угулуп жатамын. Рахмат, Назгүл эже. Анда эмесе, урматтуу лидерлер, бүгүн жакшы күн биз үчүн, эң сонун күн. Биринчиден жаздын биринчи күнү. Жазында билесиздер, баардыгы жанданат, жаңы жашоо башталат. Ушул күндү обучениябыздын биринчи күнү катары тандаганымда бекерден эмес. Бүгүн биз ийгиликке 8 кадам аттуу интенсивибизди баштайбыз. Интенсивибизди Atomic компаниясынын Кыргызстандагы туңгуч лидерлери өткөрүп бермекчи. Бүгүн биринчи күн. Бул интенсив күн сайын болот. Күн сайын темалар окулат жана тапшырмалар берилет. Тапшырма аткарган, жакшы аткарган партнерлорго белектер берилет. Сиз ушул интенсивди окуу менен өзүңүздүн Atomi'де иштөө жөндөмүңүздү дагы арттыра аласыз деген үмүтүм бар. Эмесе менин темам эмне? Менин темам кыял жана максат. Кыял жана максат темасына абдан эле көп сөздөр сүйлөнөт, коуч тренерлердин баардыгы ушул теманы абдан жакшы көрүшөт. Кантип биз азыр кечиресиздер, мен эме коеюнчу, өчүрүп коеюн лишний звуктарды. Канткенде биз кыялыбызды ишке ашыра алабыз, канткенде максатыбызга жетебиз. Сөз жазышыбыз керек, жазганда ийгилик болот, жаралат, максатыбыз ишке ашат дейбиз да. Бирок ошону кантип, эмне себептен ишке ашып калат, ошонун механизмин түшүндүрүү жагы да кыйын. Көпчүлүк адамдар эмне деп ойлошу мүмкүн? Кагаздын күчүнө ишенет да. Кагазга жазып койсом ишке ашып калат депчи. Кагазды мүмкүн жаратуучу күч катары сезип калышы мүмкүн да. Ушул жагынан ката кетирип коюшубуз мүмкүн. Сиздерге айтмакчымын, бул адам баласы жараткандын эң мыкты продукциясы деп койсок болот, эң мыкты Кардарлар үчүн элиталык төлөм карталары, атайын кредиттик жана депозиттик программалар, кыска убакытта инвестиция салуу кызматтары көрсөтүлөт. Звукту өчүрүп кирсеңиздер. Так. Адам баласы Алла Тааламдын эң мыкты жаратылган продукциясы деп койсок болот. Ошо Алла Тааланы жараткандан кийин адам баласынын баардыгын айткан экен. Мына менин эң мыкты жасаган ишимдин жыйынтыгы ушул дүйнө жүзүндөгү баардык нерселер, жандуулар дагы, жансыздар дагы ушул адам баласынан төмөн турат. Баардыгы баш ийиш керек дегенде айткан экен. Периштелер дагы, жиндер дагы, ушул дүйнөдөгү жан жаныбарлар, өсүмдүктөрдүн баардыгы адам баласына кызмат кылыш керек дегенде айткан экен, жин гана бир гана макул болгон эмес экен, шайтанчы. Эмне үчүн адам баласы өзү топурактан жаралса, мен оттон жаралсам, эмне себептен мен буга баш ийишим керек деп айтканда көнгөн эмес экен дагы. Ошо Алла Тааланын өзүнүн макулдугун алган экен, мен мунун менден төмөн экендигин сизге далилдеп беремин деп туруп ошол уруксатын алган экен. Мен муну ушу жолдон чыгарып турам такай. Жолдон чыгарып турам дагы. Эгерде ошол өзүнүн тозокко түшөрүнө да макул болгон да, тозокко түшөт да алчы. Ошентип ошондон бери, ошо жер жаралып каймактагандан бери, адам баласы баардыгы жаралгандан бери бизди ошо азгырып жаткандыгы да ошондон да. Эми адам баласы эмне себептен ушу жараткандын эң мыкты продуктысы? Эмне себептен деп ойлойсуздар? Биз ошончолук эле сулуубузбу? Кандай, эмне себептен деп ойлойсуздар? Менин интерпретациям боюнча адам баласы эмнеси менен айырмаланат биринчи кезекте? Жаныбарлардан, өсүмдүктөрдөн эмнеси менен айырмаланат? Албетте биздин эң жогорку деңгээлдеги акыл эсибиз менен айырмаланабыз. Ушул биздин өтө татаал мээбизди ушул жараткан деп ойлоймун. Биздин мээбиз эң күчтүү, эң мощный компьютерлерден да кыйын иштейт. Алардан да кубаттуу иштейт. Ошончолук кубаттуу компьютерлердин, суперкомпьютерлердин, гиперкомпьютердин баардыгын адам баласы жараткан. Мына ушул акылыбызды, мээбизди
жараткандыгы үчүн адам баласын эң мыкты менин жараткан продуктум деп айткан экен да Алла тааламчы. Эми биздин мээбиз менен кыял жана максаттын кандай байланышы бар? Биз жазып атабыз, кыялданабыз да кагазга түшүрөбүз. Кагазга түшүргөндөн кийин ошол кагазга түшкөн нерсе кагазга түшөдө биз аны мээбиз менен ойлонуп алабыз да, акыл эсибиз менен ойлонуп алабыз. Биз эмнени каалайбыз? Биз эмне бизге биз эмнени каалайбыз, мен эмнени кыялданам жана менин максатым эмне деп ошону аң сезибиз менен ойлонуп туруп, андан кагазга жазабыз дагы. Кагазга жазылгандан кийин уже адамдын подсознаниясы ишке кирет да. Подсознание деп коет. Бул түпкү аң сезим ишке кирет. Подсознание биз уктап атканда дагы, ойгоо кезде дагы, мына мен сиз менен сүйлөшүп атам. Ошол кезде да иштеп турган менин ошо акыл эстин бөлүгү да. Ошол биз кыялыбызды кагазга түшүрдүк, унутуп койдук. Бирок подсознание иштеп атат да. Ошол сиздер көп эле кинолордон, видеолордон көрүп жүрөсүздөр, могу көптөгөн бир өтө бир оор маселелерди, эсептерди компьютерлер кантип чыгарат. Компьютерге эсепти бергенде ушундай монитордон чыбырчылыктап, ушунчалык көп сандар эсептеленет дагы, чыбыр деп ошол эсепти заматта чыгарып коет. Биз 1000 жылда чыгара турган эсепти мээбиз менен ойлонуп, компьютер 1 мүнөткө жетпеген убакта чыгарып коет. Бирок ошол компьютерди биз жаратканбыз да. Мына мээбиздеги подсознание дагы ошол биздин маселебизди, биздин кыял максатыбызды дагы ишке ашыруунун жолдорун мына ушинтип иштеп берет. Биз аны уктап атып, ойго жүрүп, мындай сүйлөшүп жүрүп эле сезбейбиз дагы. Бирок бир күн эле айтабыз, мен жазып койдум элем, ал ошол ишке ашып калды дейбиз да. Муну көп түшүнбөгөндөр эмне деп ойлошот? Булар кагазга ишене башташы мүмкүн да. Кагаздын күчү. Ал өзүнө да ишенген жок, ал кишичи. Ошол иш аракеттин баардыгын, ошол кыялдын ишке ашышына, өзүнүн бир аракети баардыгын дагы ошол адам ишенбейт. Мен ушинтип айтмакчымын, кыял максаттын ишке ашышы боюнча. Эми кыял деген өзү эмне? Жана максат деген эмне? Экөөнүн кандай айырмасы бар? Кыял деген бул биздин өтө ойлонууга жагымдуу, ишке аша элек, өтө жакшы эмоция берүүчү сезимдерибиз. Сабакка кириңиздер башталып атат, уже болуп атпайбы? Мен көрбөй атам силерди. Биздин сезимдерибиз өтө жагымдуу сезим болот кыялданганда бизде. Ал конкреттүү болот да. Кыял бир конкреттүү образдарга байланган. Мисалы биздин баардыгыбыздын кыялыбыз бул империал мастер болуу, баардыгыбыздын бир окшош кыялыбыз бар. Бул биздин империал мастер болуу деген кыялыбыз бар. Бул кандай образга байланган? Менин образым деле силердикиндей болуш керек. Бул Кореяда, Академия успехада, Пак Хангилдин колунан $1,000,000 алуу, ушундай да, баардыгыбыздын кыялыбыз ушул образга байланган. Муну ойлогондо биз ушунчалык бир жагымдуу сезимге батабыз. Башка эле империалдардын ошо алып жатканын көргөндө да биз ушунчалык кудуу эле өзүбүз алып аткандай эмоцияларга киребиз да. Ошо кыял ушундай оң эмоцияларды берет. Бирок кыял конкреттүү бир ошону ишке ашыруу боюнча кыялда пландар жок болот. Эгерде биз ошол кыялыбызды ишке ашыруу үчүн план түзсөк, мына ошондо ошол нерсе максатка айланат. Кыялданып коюп, максат койбогон адамдарды орусча айтканда мен терпила деп айтат элем. Терпила деген бир өтө оскорбительный сөз, бир нерсени кыялданып коет, бирок аны ишке ашырууга аракети жок. Бирок ал кишинин күнөөсү жок. Мүмкүн ал ошол жолду билбейт да, кантип өзүнүн ишке ашырат максатынчы. Кыялды кагазга түшүргөндө бул максатка айланат. Ал конкреттүү өзүнүн убактысы болот, бүтүрө турган срогу болот. Мына ошондон баштап сиз максатка биринчи кыялыңызды ишке ашырууга биринчи кадамыңызды таштаган болосуз. Ал эми максатты сиздерге бир мисалды айтып кетейин. Йель деген университет бар, Америкада. Ошол Йельский университетте ошо бүтүрүүчүлөргө мындай суроо берилген экен. Тест, опрос болгон экен да. Максаттарыңыздарды жаздыңыздар беле депчи. Ошол 100 студент опрос болсо, ошонун 3-өө гана жазыптыр. 15-16сы мээсинде бар экен. Ал эми калганы бардыгы жазган эмес.
20 жылдан кийин мына ошол студенттердин баардыгынан кайра ошол опрос болгон студенттердин баардыгынан кайрадан опрос кылганда ошол 3% студенттер баардыгы чоң ийгиликтүү адамдар болуп чыгышыптыр. Мына ушундай эле эксперимент Гарвард университетинин студенттери менен жүргүзүлүптүр. Ал жакта да ушуга эле окшош статистика болуптур. 3% студент өзүнүкүн жазган максаттарын, 80% жазган эмес, даже ойлонгон эмес. Ал эми 17% мээсинде кармаган. Мына ошол 3% студент ошол Гарварддын 97% студенттин баардыгынан көп акча тапкан ийгиликтүү адамдар болуп чыккан экен. Эми кыял деген кандай өзү? Кыялды ишке ашырууда адамдар канчага бөлүнөт? Булар өзү 5ке бөлүнөт. Негизинен бул биринчиден кыялдарын, майда гана кыялдарды ишке ашырган адамдар, өтө эле бир өзүнүн айлыгына жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша гана кыялдарын ишке ашырган адамдар. Экинчиси болсо ишке ашырууга шылтоосу көп. Мисалы бүгүн эле киши жазып, анан империал болом, мастер болом деген адамдардын шылтоосу көп. Мен бошобойм, ишим көп, жумушка барам деген сыяктуу нерселерди айтышат да. Ал эми үчүнчүсү болсо, кыялдары бар, бирок пландары жок. Биздин Атомиде азыр көбүбүз партнерлордун көпчүлүгү мүмкүн ошондой болушуңуздар мүмкүн. Эгер ошондой болсоңуздар, сиздер уже бүгүндөн баштап ойлоно баштаңыздар, канткенде пландайбыз, кыялыбызды ишке ашыруу боюнчачы. Ал эми төртүнчүсү болсо, кыялдары бар, пландары бар, аны бүтүрүүчү убактысы бар адамдар. Бирок ал кыялы ишке ашкандан кийин андан ары эмне кылаарын билбеген адамдар да. Мисалы, биздикин эле алганда, мисалы мастер продаж болом деген кыялды койдук. Максатты койдук, максат кылдык. 3 ай же 6 ай өзгө срок койдук же 1 жыл. Мастер продаж болгондон кийин уже андан аркысын билбейбиз да, эмне кылабыз? Ага жеткенден кийинкиси андан аркасы жок. Мына ошондой болгондо биздин жеткен максатыбыздан кайра артка кетебиз. Эгерде сиздин кыялыңыздын дагы уландысы бар болсо, сөзсүз түрдө сиз андан ары да чоң ийгиликке жетип кете бересиз. Мисалы биздин Мунгем ошондой адам. Ким Мунгем, Таля билесиздер, биздин спонсорубуз. Алардын максаты, мисалы биздин баарыбыздын максатыбыз эмне? Империал мастер болуу болсо, Мунгемдин максаты 50 империал мастер чыгаруу экен. 50 империал мастер бул эмне деген максат да? Биз империал болгондон кийин мүмкүн өзүбүз андан ары эмне кылат экенибизди билбей кала турган болсок, анда биз ошол максатты өзүбүзгө коюшубуз керек. Же болбосо сиз мастер продаж болгондон кийин андан ары эмне кылам деп ойлосоңуз, астыңыздан 10 мастер чыгарам, 20 мастер чыгарам деп кыялдан өзүңүздөргө максат койсоңуздар болот. Эми дүйнө жүзүндө 80% адам максаты жок жашайт экен. Ошол 80% адамга дүйнө жүзүнүн 20% байлыгы буйруптур. Элестетип көрдүңүздөрбү? 80% адамзатка дүйнө жүзүнүн 20% байлыгы буйруган. Ал эми 20% адамдын планы болгондуктан дүйнө жүзүнүн 80% байлыгы ошол 20% адамга буйруган. Көрдүңүздөрбү? Кайсыл адамдарга биз ошолорго туура келсек болот да, кайсыл жакка сиздер кошулгуңуз келет? Болгону сиз максат жазышыңыз керек. Бирок ошо максат жазганда сиздер өзүңүздөр да ойлонушуңуздар керек. Кимдин максатын аткарып жатам? Бул менин максатымбы же башканын максатыбы? Мына ошондо таразылашыңыздар керек да. Ушундай бир күчтүү коуч тренер бар, Брайан Трейси деген. Ошо тренингине келген бир адам айткан экен. Өзү атасынын каалоосу менен врач болгон экен. Атасынын каалоосу менен врач болот дагы, ал рак оорусуна чалдыгып калат. Рак оорусуна чалдыгып калып, ошол психологко келет экен, психология абалы оорлошот. Келгенде ал психолог айтыптыр, сиз өзүңүз вообще өмүрүңүздө эмнени кааладыңыз эле десе, ал айтыптыр, мен өзүм архитектор болгум келген. Бирок атам ошо врач бол деп айтты эле, мен ошентип өмүр бою ошого окуп ийгиликке да жеттим, врач болдум дейт да. Андай болсо, сиздин өмүрүңүз 6 ай убакыт калыптыр. Өзүңүз каалаган иш менен жок дегенде 6 ай болсо дагы алек болуңуз деген экен. Ал ошол врачтын айтканын угуп, ошол врач, то есть оорукчан, ошол өзүнүн шаарындагы 3 айлык архитекторлук курска окуйт. 3 айлык архитекторлук курска окуйт дагы, андан ары ишин уланта баштайт. 6 айдан кийин эмне болду ойлойсуздар? 6 айдан кийин ал киши каза болгон жок. Ал киши оорусунан айыгып кеткен да. Көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөрдүн максатыңыздар
эмесин ажырата билишиңиздер керек. Биз көбүнчөсү бирөөнүн максаты менен жашайбыз да. Эгерде бирөөнүн каалоосун аткара берсеңиздер, сиздин каалооңуздар баардыгы долженго айланып кетет да. Должен деп коет. Должен. Эгерде сизде должен деген нерсе көп болсо, анда сиз бактысыз адамга айланасыз. Муну кылышым керек, тигини кылышым керек. Өзүңүздү унутуп калгансыз. Өзүңүзгө рахат алып келген, өзүңүздүн жүрөгүңүздү эргүү алып келген иш менен алек болушуңуз керек. Азыр мен буякта адамдарды киргизип атам, ошо админ коюп коюп турмун. Эми максат деген өтө мындай биздики империал мастер, бир караганда өтө бир чоң максат болгондуктан бул нерсе бизге ишке ашпачудай сезилип кетет да. Ошондуктан биз максатты кичирээктен кусокторго бөлүп коюшубуз керек да. Мисалы, сиз Садыр Жапаровдай президент болосуң дегенде ишенесизби? Ишенбейсиз. Себеби дегенде ал эмне деген? Ал үчүн сиз төмөнкү тепкичтен башташыңыз керек да. Айыл өкмөттүн катчысы болом. Айыл өкмөттүн катчысы болгондон кийин айыл өкмөт болом, андан кийин райаким, замаким болом, андан кийин аким болом, андан кийин губернатор болом десе, андан кийин ошондо реальный болот. Сиздер дагы ошондой кылышыңыз керек. Мисалы, менин структурамда 30 000 партнер болсо, сиз бир күндө эле 30 000 партнер болуп калбайт да. Сиз деген биринчи структурамда 100 партнерго жеткирем дешиңиз керек. Андай 1000 партнерго жеткизем дешиңиз керек. Дароо эле мастер продаж дебестен биринчи степ ойлоңуздар. Бир степ жабам, айына 2 степ жабам деп, анан ошондон баштап көбөйө баштайт. Максат деген ишке ашууга оңой болсо дагы, бул психологический жактан ал дагы ишке ашат да. Оор коюп алсаңыздар дагы кыйын болот. Чоң максатты коесуздар жана аны бөлүктөргө бөлүп коесуздар. Жана ошол максаттарда сөзсүз дедлайн болуш керек. Дедлайн деген эмне? Дедлайн бул сиздердин жасала турган ишиңиздин ошо мөөнөтү. Мисалы, мен дедлайн койдум, бүгүн 1-мартта обучение баштаймын депчи. Кандай тоскоолдук болбосун мен ушул күнү коюшум керек жана кылышым керек дедим, кылдым да. Мына ошол сыяктуу сиздер дагы ошондой дедлайн коюшуңуздар керек. Бир айдын ичинде 40 киши жазамын подписка, все, жазышыңыздар керек. Канча жазасыз, ал уже өзүңүздөрдүн подсознанияңыз жана мээңиз жардамга келет. Максатка ошентип сурок койгондо, ошо түпкаң сезим деп коет, ошо подсознание эрте эле бүтүрүп коет да ошол нерсеничи. Кээде эрте эле жетип каласыз ошол максатыңызга. Эч бир иштебей туруп жетип калышыңыз мүмкүн да. Анткени ошол аң сезим, түпкү аң сезим өтө бир шустрый болот. Обходной путьтарды аябай издейт да. Мүмкүн эмгектенбей туруп жеткенге ушундай бир жолдорду издеп таап берет да. Бирок ал нерсе убактылуу ийгилик болот, убактылуу. Себеби дегенде ошол нерсеге сиз али даяр эмессиз. Сиздин мээңиз даяр эмес, деңгээлиңиз даяр эмес, профессионалдуулугуңуз даяр эмес. Мисалы, лотереядан утуп алдыңыз деп коелу, бирөө $1 миллион болгусу келди, $1 миллион хочу деп эле жүрөт. Жазып койгон даже $1 миллиондучу. Бирок эле бир күнү ошону иштебей этпей эле, эч нерсе кылбай туруп эле лотереядан утуп алды. Ошол $1 миллион эмне себептен ушул лотереядан утулган чоң акчалар тез эле жок болуп кетет? Себеби дегенде ошол адамдар ошол акчага даяр эмес болчу. Ошол акчаны иштеп табышкан эмес, ага чоң эмгек кеткен эмес. Мына ошол $1 миллион тез эле жок болуп кетет да. Бирок ал адам максатын койгондуктан ошол $1 миллион дагы деле иштеп табат, бирок уже профессионалдуу жол менен табат. Анан максатыңызга жетиш үчүн дедлайн койдук, бирок өзүңүздүн навыктарыңыз жок деп коелу, Навык жок болсо кантип жазайсыз ал иштерди? Жазаш өтө кыйын да. Мына ошол навыктарга жетишиңиз керек. Мисалы, биздин Атомиде адам жазыш керек, аларды үйрөтүшүбүз керек. Ал үчүн биз өзүбүз билишибиз керек бул нерсени. Продукция жөнүндө маалыматыбыз кенен болуш керек, маркетинг планды айтып бере алышыбыз керек. Бир күндө муну баарын кыла албайбыз. Акырындап план коюңуздар. Мисалы, SMM аркылуу, Instagram аркылуу мен адам табам дей турган болсоңуз, Instagramды үйрөнүшүңүз керек. Ага да убакыт керек. 3 ай, 5 ай үйрөнүшүңүз керек. Бизде кандай көпчүлүгү ошо отчаяние болуп кетет да. Бир айдын ичинде эле мен ушундай болуп кетсем дейт. Анын навыктары жок. Навык жок да ал кишиде. Бир айдын ичинде акча таба турган андай эч шарт жок. Ал Инстаграмда начар, өзүнүн сүйлөө мындай офлайнда иштей турган деңгээли да жок да. Бирок ал киши бир айдын ичинде көтөрүлө албайт. Мына ошону түшүнүшүңүздөр керек. Эгерде сиз сетевой бизнеске биринчи келип аткан болсоңуз, эч кандай навыктарыңыз, навык деп коет ошол жасай ала турган, кандай десем,
жасай ала билүү кандай навык деле койгон түшүнүктүү болду ошондой нерсеңиз жок болсо жетпейсиз ийгиликке. Бул реалдуу нерсе. Мисалы медсестра болуш үчүн деле 3 жыл окуп атпайбы, ошол сыяктуу эле буга дагы ошол нерселерди үйрөнүшүбүз керек. Андан кийин сизге сөзсүз түрдө гарантия жетесиздер максатка. Азыр көп кишилер кирип чыгып кетип атат. Эми бизде чектөө деген теория бар мээбизде. Чектөө теориясы да. Биз өзүбүздү чектеп кое беребиз. Максатка жетүү жолубузда өзүбүздү аябай чектейбиз да. Мисалы кандай? Мен Кыргызстанда эле турам. Мен англисче билбесем кантип мен америкалыктарды жазам деген сыяктуу да. Же болбосо эртең менен ушул маалда сизге партнерыңыз чалды, Оштогулар Бишкекке чалды деп коелу. Бишкектегилер Ошко чалды. Звонить этти. Келип калыңыздар. Мен ушундай бир күчтүү командама жолугушуу срочно эртең менен саат 9 деп коелу. Мээдеги чектөө функциясы чектей баштайт сизди. Мен кантип жетишем? Самолетко билет жок. Даяр эмесмин дейт да. Ал эми сиздин мээңизде чектөө теориясын алып салсаңыз, уже сиздин подсознанияңыз сизге даяр инструменттерди алып бере баштайт. Канткенде сиз эртең менен жетишиңиз керек. Болгону сиз максат коюшуңуз керек. Эртең менен мен ошол партнерго жетем деген. Түнү менен такси аласызбы, же башка бир нерсе кыласызбы, ушинтип жетесиз да. Болгону биз өзүбүздөгү чектөө теориясы менен ошо мээбизди чектөөгө алдырып койбошубуз керек. Ошол эле сыяктуу мына империал болом дегенде эле бизде чектөө башталат. Орусча билбейм, же болбосо Инстаграмды билбейм, же болбосо элдин астына чыгып сүйлөй албайм, мен адам жаза албайм, сетевой бизнес лохотрон деген сыяктуу бир ойлор сизге тоскоолдук кылат. Мына ошол ойлорду алып салып, өзүңүздөрдүн обходной путьтарды издешиңиздер керек. Мээден ошол информацияны алып таштап, жаңы информацияны салышыбыз керек. Бул иште максатка жетүү үчүн сөзсүз түрдө өжөрлүк керек болот. Мен ошо Atomic компаниясынан ийгиликке жетерден мурда абдан көп компанияларга жазылганмын. Бирок профессионалдуу түрдө иштеген эмесмин. Себеби дегенде мен бул бизнесте новичок болчумун. Көп компанияларга иштеп, бирок аздан гана иштеп, ар биринин бир мүчүлүштүк жактарын көрүп жүрүп отурдум. Кандай көз менен карадым? Эмне себептен мен мүчүлүштүк деп эсептеймин аларды? Себеби дегенде мен сетевой бизнестен новичокмун да, ошол маалда. Новичоктор үчүн, ушул мага окшогон адамдар үчүн оор маркетинг план, оор шарттар ар бир эле адамга ошондой көрүнөт деген ой менен ушул новичоктор үчүн аткарууга жеңил маркетинг план издегенмин. Ушул менин оюма Atomic компаниясынын маркетинг планы туура келди. Өтө бир новичоктор үчүн да булчу. Сетевой бизнесте профессионал эместер да биякта иштей алат. Бул жактан аябай эки эле ветка болгондуктан, эки эле ветка еще бизде балдар күйбөгөндүктөн ай сайын сатуу деген баягы техникасы жок адамдар үчүн да жакшы да. Сатуу техникасы жок адамдар мисалы башка компанияларда эмне кылышын билбейт, каяка алып барышын билбейт. Биринчи ай туугандарына сатат, экинчи ай карызга берет да, үчүнчү айда эмне кылышын билбейт. Эми ошо өжөрлүк керек деп жатам. Мен ушул Atomic компаниясын тапканга чейин өтө жеңил маркетинг планды канча издедим, абдан көп издедим. 2 жыл, 3 жылдан ашык. Абдан көп акча да кетти. Көп компанияларга жазылганда стартовый пакеттер болот. Кээ бир компаниялардыкы жана мыйзамсыз болгондо лохотрон болуп калат. Аяктан көп акча жоготтум. Бирок мен ошол ар бир ошондой сынуу болгон сайын, ошол неудача сайын мен ошо издеген токтоткон жокмун да. Өжөрлүк керек бул жерде ийгиликке жетүү үчүн. Себеби дегенде мен өзүмө максат койгонмун. Онлайнда мен өзүмдү табамын, онлайнда мен ийгилик жаратамын деген максат койгонмун. Ошол онлайнда ийгилик жаратуу үчүн мен ошончолук балапан болсом дагы сетевой бизнесте ушул жактан ийгилик жарата алдым. Ушуга эле окшош дагы бир мисал бар. Бир адам банктан суд алыш керек болгон, өзүнүн баягы немесин ишке ашыруу үчүн, планын ишке ашыруу үчүн 97 банктан отказ алат. Өзүнүн проектиси өтпөйт 97 банктан. 98 банк анын проектисин одобрение кылып суда берет да, акча берет, чоң акча. Эми ошол кишиден сурашат: сиз ушунчалык банкка көп банкка кайрылыптырсыз, деген негизи планыңыз боюнча канча банкка кайрылмаксыз дегенде ал жооп берген экен: макул деген жоопту алмайынча дептир да. Макул деген.
любой банк качан ошо макул дегенде гана токтотом ишин дептир да. Көрдүңүздөрбү? А бизде кандай болмок? 5 банкка же 10 банкка баргандан кийин уже все болбойт экен деп, көпчүлүк адамдар ошондой кылмак. Бул киши эмне кылган? Ошол ар бир банктан отказ алган сайын ошол банктан сурап турганда, эмне себептен отказ кылып атасыз? Эмнем жаккан жок, проекттин каягы начар болуп атат дегенде албетте айтышат. Мына жер жаккан жок, бул жер не устраивает нас деп айтканда ошол жерин оңдоп жүрүп отуруп, аягында идеалдуу проект чыгарган да ал киши. Ошентип банкка прием болгондагы ошо ишке ашырган максатын. Көрдүңүздөрбү? Биз дагы ошондой кылышыбыз керек. Жанагы да нет следующий деп кете берген, же болбосо ар бир отказга сынбаган, 1000 отказ алуу деген максат койгон мына ушуга барабар болот. Сиздер канчалык көп отказ алган сайын ошончолук сиздер такшаласыздар. Улам барган сайын сиз эмнеңизден ката кетирип атасыз түшүнө баштайсыз да. Аягында профессионал болуп каласыздар дагы, түшүнбөй да каласыз. Эмне себептен сизге баардыгы макул дей баштаганын түшүнбөй каласыз аягындачы. Себеби дегенде сизде өчүрлүк бар. Эми биз өтө көп сүйлөгөндө дагы болбойт. Мен сиздерге бир ролигимди сунуштамакчымын. Андан улантайын, сиздер үчүн атайын бүгүн жаздырдым. Кабыл алыңыздар. Сиздин кыялыңыз кандай? Мен билбеймин. Аны ишке ашыруу үчүн канча көңүлүңүз кайт болгонун мага белгисиз. Бирок эгер сиз өзүңүздүн кыялыңыз үчүн эрте туруп, ар дайым иш аракетте болсоңуз, анда ишке ашарын билем. Ийгилик жолу тикенектүү жана таштак. Анын башталышында өтө чоң кыйынчылыктар бар. Өзүң каалагандай жашоону куруу ар дайым оор. Кыялды ишке ашыруу жолунда сизди канча деген көз жаш, кыйынчылык, жүрөк оорулар күтүп турат. Сиз өзүңүздүн жолуңуздун тууралыгына ишенбей кеткен убакыттар да болот. Эмнеге менин каалоом ишке ашпай жатат? Мен эмнени туура эмес жасап жатам дейсиз. Туңуюктан жол таппай, башыңызды таш курасыз. Бирок канчалык оор болбосун, эч качан кыялыңыздан баш тартпаңыз. Ооба, татаал убакыттар болот, сөзсүз түрдө. Бирок бул кыйынчылыктар ар дайым эле сизди коштоп жүрбөйт. Алар сизди кыйноо үчүн эмес, сизди курчутуу үчүн келген. Чоң ийгилик тандалган адамдарга гана буйруган эмес. Бул ар бирибизге келе турган нерсе. Ийгиликкелерине ишенгениңиз өтө маанилүү. Көпчүлүк адамдар үрөң ала жакпаган жумушта иштешет, ошентип өмүрүн өткөрүшөт. Алардын өнүгүүсү токтоп калат, өзүн өзү өнүктүрүшпөйт, өзүнүн үстүнөн иштебейт. Көпчүлүк адамдар кечке эле арыз муңун айта беришет, бирок өздөрүнүн абалын оңдоого аракет жасашпайт. Алар өздөрүнүн кыялына жетүүгө аракет кылышпайт. Себеби эмнеде? Биринчиден, жолу болбой калуудан коркушат. Болбой калсачы? Бул алардын сүйүктүү сөзү. Экинчиден, ийгиликтен коркушат. Эгер кыял ишке ашып калса, анын түшүгүнө тышабай калсамчы деген ойлор аны ийгиликке яратуусуна жол бербейт. Алар өздөрүнө жоопкерчилик алгысы келбейт. Кыялдарын ишке ашырган адамдар башкача ой жүгүртүүгө ээ. Алар байкоочу эмес, алар инициативаны колго алат. Сиз байкоочулук позицияны алыңыз. Өзүңүздүн мыкты версияңыз болуңуз. Башкалар уктап жатканда, сиз башыңыз менен жер казып иштеңиз. Башкалар ийгиликке ишенбей, артка кайтканда, сиз алдыга жолуңузду уланта бериңиз. Сизге баардык адамдар кошула бербейт. Баардык эле сиздин жолду түшүнө бербейт. Болгону сиз аракетиңизди токтотпоңуз. Өзүңүзгө окшош адамдарды табыңыз. Көздөрү өлчүп калбаган, максатка карай жолдо ичкен ашын жерге койгон адамдарды табыңыз. Сизге жеңиштүүлөр чөйрөсү керек. Эгерде сизге башка бирөөнүн пикири таасир этсе, анда сиз өмүр бою курмандык болуп өтөсүз. Эгерде сиз кыялыңыз ишке ашуусун кааласаңыз, анда сиз өзүңүздү жеңүүчү катары сезүүңүз керек. Мына ушул ойду түп кан сезимге киргизсеңиз, кыйынчылыктар да сизге оорчулук келтирбей калат. Сизге эч ким ишенбесе да өзүңүз ишенесиз. Канчалык көп адам сизди сатып кетсе, ошончолук күчтүү болосуз. Канчалык көп адам сизди таштап кетсе, ошончолук өзүңүздү өнүктүрөсүз. Өзүңүздүн артка чегинүүчү жолуңузду бууп таштаңыз. Кандай гана болбосун, кандай гана кыйынчылыктар болбосун, мен кыялымды ишке ашырамын. Бүттү, артка жол жок деңиз. Кээ бир адамдар жөн эле көтөрүлүп кеткиси келет. Бирок аракет болбосо, кыял ишке ашпайт. Ийгилик жолу тикенектүү жана таштак. Аны ар ким эле басып өтө албайт. Бирок ийгилик ар кимге эле буйруган нерсе экенин сиз билип алыңыз. Ал үчүн жөн гана сабырдуулук жана чыдамкайлык керек. Урматтуу замандаш, келиңиз, ийгиликти ар бирибиз жараталы. Биз баардыгыбызды тең жараткан Алла Таалам сизге да ийгиликти албетте ыраа көрөт. Сиз болгону ошого ишенүүңүз керек. Ар бирибизге өмүр Кудай тарабынан
аманат катары берилген. Биз ошол өмүрдү сапаттуу, көрктүү, кооз кылып жашоого албетте сөзсүз түрдө акыбыз бар. Так. Урматтуу лидерлер, бул видеонун звугу чыктыбы, чыкпай калды, түшүнбөй калдым. Эгер чыкпай калган болсо, мен сиздерге чатка жөнөтүп коемун. Эми түшүнүктүү болду окшойт да. Биз кыялдарыбыз ишке ашыш үчүн биз аларды кагазга түшүрүшүбүз керек, максатка айлантышыбыз керек. Материализуется, максатка айлантканда, жазганда бул материалдашат да. Мындай эле бир абадагы бир эфир эмес да. Максат колуңузга кармап атасыз, кагазга жазып алып, бар нерсе. Бул ушу өзүнө тегерегине энергия топтой баштайт, ишке ашуу боюнча. Ишке аша баштайт. Түшүндүңүздөрбү? Ниет коюңуздар бардыгынан. Алла таалам да айткан. Ниет коюңуздар депчи. Мисалы, анекдот айтып кетейин. Лотерея керек бардыгыңыздар эле. Бир адам айткан экен, $1 миллион утуп алайын, $1 миллион утуп алайын, о Кудай, мага бере көр $1 миллион деген экен. Такыр утпаптыр. Анан бир күн айткан экен, о Кудай, сен бербей турбайсыңбы эч нерсени десе, айткан экен, Кудай таалам, эми жок дегенде бир лотерейный билет сатып алсаң утат элең да депчи. Ошол себептүү биздин ниеттерибиз ишке ашуу үчүн сөзсүз түрдө биз дагы аракет кылышыбыз керек. Урматтуу лидерлер, биздин максатыбыз ишке ашыш үчүн сөзсүз түрдө кагазга түшүрүшүбүз керек дедик да. Кагазга түшүрүүдө ошо максат деген өзү эмне себептен биз максат коебуз? Бул өзү бактылуу жашоого умтулуу да, бактылуу жашоого умтулуу. Башкача айтканда, тең салмактуу жашоо. Тең салмактуу жашоо деген эмне? Бул үй бүлөңүздө дагы, коомдогу ордуңуздагы, акчаңыздагы, ден соолугуңуздагы баардыгы төгөрөгү төп келсе, ошондо сиздин тең салмактуу жашоо башталат да. Ал эми тең салмактуу жашоону биздин Atomy компаниясынын жашоо сценарийин жазуу менен дагы ишке ашырсаңыздар болот. Жашоо сценарийин эртең сиздерге Шарон Роза мастери Жылдыз Тилмунсеитова сонун кылып айтып берет, кантип толтурат, өзүнүн мисалын, эмнени жазды эле, эмнеси ишке ашып калды, ошону сөзсүз түрдө эртең дагы ушул 9:30 кирсеңиздер болот. Ал эми сиздерге тапшырма видео менен тартасыздар. Өзүңүздөргө уялбастан видео менен тартыңыздар. Бул эмнеге керек? Биз баардыгыбыз деген публичный адамдарбыз. Сетевой бизнестин ийгиликтүү адамдары булар публичный адамдар болот. Адамдардын астына чыккандан уялбашы керек. Ошол публикадан уялбаш үчүн сиздер видеодон баштаңыздар. Видеодон баштап, мынакей баардыгыңыздар бетиңиздер жаап алып отурасыздар. Себеби дегенде сиздер уяласыздар бетиңиздер көрсөткөндөнчү. Мына ошол комплексти алыш үчүн биздин тапшырмаларыбыздын көпчүлүгү видео түрүндө болот. Видео тартасыздар. Кандай темада? Мен көмүп койгон кыялым деген. Менин көмүп койгон кыялым дегенчи. Түшүнүктүүбү? Ал деген кандай? Менин көмүп койгон кыялымды айтайын сиздерге. Бул китеп миллионный тираж менен китеп жазуу деген менин кыялым бар. Бирок мен ушул кыялды көмүп койгом да. Себеби дегенде менде чектөө теориясы иштеп кеткен. Кыргызстанда өзү 5 миллион калк болсо, менин китебимди кантип миллион тираж менен жазса болот депчи. Мына ушул кыялды мен көмүп койгон жермен казып алып чыгышым керек. Казып алып чыгыш үчүн мен аны осознавать этишим керек да. Мен ошону осознавать эттим. Эми мүмкүн максат жазсам, ошол ишке ашып калышы мүмкүн. Сиздер дагы ошондой өзүңүздөрдүн ар бириңиздердин көмүп койгон кыялыңыздар бар. Мына ушул кыялды сиздер видеого тартып жөнөтөсүздөр. Эртеңки дедлайнга чейин жөнөтсөңүздөр болот, түшкө чейин, эртерээк жөнөтсөңүздөр текшерилет да. Эртең болсо жыйынтыгын айтабыз. Ар бир обучение өткөн күн сайын ар бир тапшырманы аткарган лидерге ошол эң мыкты аткарган лидерге подаркабыз болот. Түшүнүктүү болду окшойт да? Түшүнүктүү болдубу тапшырма бардыгыңыздарга? Чатка жазсаңыздар болот, түшүнбөсөңүздөр. Болбосо мен телеграмга жазып коемун тапшырмамды. Дагы жолу кайталап. Менин көмүп койгон кыялым деген минутасы 3 минутка чейин болсо болот, 2 минут болсо дагы жакшы. Кыска нуска айтканга үйрөнөлү. Сөз түрдө видео түрүндө болсун. Анда урматтуу биздин Atomy компаниясынын күчтүү лидерлери, кутман түнүңүздөр менен жакшы кыялдар менен уктайлы дагы, эртеңки сабактыкка дагы көңүлдүү катышалы. Жакшы туруңуздар. Келип бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат, сау сонун болду. Чоң рахмат. Чоң рахмат сіздерге. Рахмат, Алла разы болсун. Жақсы. Рахмат.